Қызыл өріктің авторы боласыз. Ова деп қоясыз. Берки Мирламдан сұраса қала ова деп қояды. Жақсы, ошо жүресің әрекемен. Нигерия. Хорватия. Ким жайлады? 2-0. Нигерия киргизди. Жақсы. Саламатсыз ба, Мирлан мырза дейді. Мага гитара белек қыла аласыз ба, естелікке? Да, арзандырақ. 50% түшінесіз бе? 50% ырдайсыз. 50% Мирлан ырдайды. Жақсы. Я здесь кыргызский страна. Мне не надо деспасито, вот это мамито. Мне надо кыргызча. Қызыл өркито. Тойдо, ресторанда ырдап жүргөтсүз. Ошол убакта муну көрүп калдыңыз. Бул эмне кылып жүрүптүр? Байке, мен байкемин. Жакшы, Паскаль байке. Кыргызчаны кээ бирки кыргыздарга караганда дейт, жакшы сүйлөйт экен дейт. Кыргызстанга кантип келип калдыңыз эле дейт. Бул чала-була орусча сүйлөп, экөөңөр чала-була түшүнөсүңөр бери. Жакшы, Кыргызстанды сиз сүйүп калдыңыз кыскасы. Жакты Кыргызстан. Один на Кыргызстан пришел, потом чуть-чуть кушал. Все, остался. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушубак кечеңиздерме ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен мен Адил Казыбеков жана адаттагыдай эле дүйшөмбү жана шейшемби күндөрү чыга турган, сиздердин маанайыңыздарды көтөрө турган Бульвар теледолбору түз ободо, түз эфирде бир гана сиздер үчүн иштеп жаткан чагыбыз. Андыктан биз менен болуңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Азыркы учурда бардыгыбыз билебиз, чемпионат болуп, элдин баары футбол көрүп жатса керек. Бирок ал футболду мен деле айтып берем, биз менен болуңуздар. Азыркы учурда мисалы Швеция менен Түштүк Корея ойнап жаткан экен, 1-0 эсепмен ойноп жатат. Анын бардыгын мен азыр айтып берип турам, сиздер болсо биз менен болуп туруңуздар. Бүгүнкү күн тууралуу айтсак, 18-июнь экен бүгүн, урматтуу туугандар, 18-06-18 жакшы даталардын бири. Андыктан бир эсте каларлык кылып калтырыш керек. Бул күндү 18-06-18 датасын биз менен болсоңуздар, сөзсүз түрдө бул дата эсте каларлык болот. Ал эми бүгүнкү күн тууралуу дагы бир маалымат бере кетсем, кандай белгилүү инсандар бул жарык дүйнөгө келген десек, британиялык музыканттан баштайын. 1942 жылы британиялык музыкант, ырчы дегеле жарык дүйнөгө келип, жана элдин баарына белгилүү болгон инсандардын бири Джеймс Пол Маккартни. Пол Маккартни деп көбүнчө элдин баары тааныйт бул инсанды. Beatles жана Wings деген музыкалык топтордун мүчөсү болуп жүргөн, элдин баарына, жер шарына белгилүү болгон инсан. Туулган күнүн белгилеп, быйыл азыркы учурда 76 жашка чыгып аткан экен. Ал эми орусиялык белгилүү инсандарга да кайрыла кетсек, бүгүнкү күндө Алла Пугачева деген мыкты ырчылардын бири, россиялык, элдин баары тааныйт албетте ал инсанды дагы. Дал ошонун сүйүктүү жары, өмүрлүк жары Максим Галкин деген россиялык шоумен, пародист, теле алып баруучу бүгүнкү күндө туулган күнүн белгилеп турган экен. Ал инсан 1976 жылы бул жарык дүйнөгө келген экен. Ал эми урматтуу туугандар, биздин студиябызда буйруса мыкты маанай, албетте позитивдүү маанайда отурабыз, позитивдүү эмоциялар бизде ашып ташып турат. Дал ошол эмоциялар менен сиздер менен дагы биз бөлүшкүбүз келип турат. Азыркы учурда менин маңдайымда конокторум отурат, бир өзгөчө коноктор. Сөзсүз түрдө сиздерге жагат бул коноктор, жана сиздер сүйлөшкүңүздөр келет болуш керек. Биздин WhatsApp кызмат иштеп турат. Андыктан биз менен болуңуздар. Бул экзотикалык конокторубуз менен бир канча көзөмөлдөн кийин сөзсүз түрдө таанышабыз. Ал эми эфирди адаттагыдай бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен баштап алсак, алыстабай туруңуздар. Лето начинается с Бишкека, и на Иссык-Куле где-то сгораем дотла. Летом мы на Иссык-Куле где-то, танцы, песни до рассвета и до утра. Девушки в летних платьях радуют взор, и наш любимый город снова оживляется. Я сегодня заряжен, взорву танцпол, количество энергии хватит на всю ночь. Мои друзья умеют отдыхать и не по-детски танцпол качать.
жай чыгармасы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ооба урматтуугандар, Кайрат Примбердиев Кыргыз Республикасынын азыркы учурда эмгек сиңирген артисти деген наамын алган. 32 жашында ошол наамды алганга жетишкен. Ийгилик каалайбыз Кайрат мырзага жана ушундай бир жакшынакай сонун мыкты чыгармага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат Кайрат мырза. Негизи ооба урматтуугандар, билинбей эле убакыт учкан куш экен. 18-июнь болуп калган экен. Жаңы эле жай мезгили башталып аткандай болду эле, бирок мына июньдун 18-ине ортосунан дагы жарымынан дагы ашып баратат. Андыктан көлгө Кайрат мырзага окшоп досторуңуздарды чогултуп алып, көлгө, ысык көлгө барып келгенге жетишип калыңыздар. Себеби билинбей эле күз мезгили дагы келип калат, өзүңүздөр билесиздер. Ал эми биз сапарыбызды алга карай улайбыз жана бүгүнкү күндө мен жана жогоруда айтып өткөндөй эле биздин студиябызда бир позитивдүү, шайыр инсандар отурат. Көрсөңүздөр эле маанайыңыздар тим эле ушундай бир көтөрүлүп кетчү инсандар. Кызыл өрүк деген чыгармабыз бар, билесиздер, бүт жакта белгилүү болгон хиттерлардын бири. Казакстанга дагы белгилүү болгон, Өзбекстан, Орусияга чейин которулуп, орусчага чейин орусча тил менен ырдалып да келген. Ырдын автору, бирок бир аз мындай чечише албай жүрүшөт да чынында. Ошол ырдын автору деп мен тааныштыра берейин. Мирлан Алыкулов жана Африкадан келген, Нигериядан келген биздин ырчы инсан бүгүнкү коногубуз болуп турат. МС Паскаль. Кандайсыңар жигиттер? Кол чап үзүбүзгө. О, салам алейкум. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы. Мирлан мырза, жаңы эле мен өзүм айтып кеттим, Кызыл өрүктүн автору болосуз. Ооба. Ооба деп коесуз. Берки Мирландан сурасак ал ооба деп коет. Жакшы, ошентип жүрөсүңөр экөөңөр. Эң сонун маанай кандай, жакшыбы? Маанай. Жакшы. Экөөңүздөр дуэт болуп жүрөсүздөр, чогуу ырдап жүрөсүздөр. Дуэт болуп жүргөнүзгө 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл болуп калды. Тобуңуздардын аты кандай аталышы? Аты эми Күн-түн. Мирлан Паскаль деп коет, же болбосо Күн-түн деп коюшат. Күн-түн деп коесуңар. Жакшы. Ар дайым күн сайын күндө тойдо жүрөсүздөр, концерттерде жүрөсүздөр, ошондой иш планыңыздар ошондой жүрүп атат. Тойлорго, концерттерге ошондой ырдап, элдерди бийлетип, чогуу бийлеп, ошондой бир жакшы маанай тартуулаганга аракет кылып атабыз. Кийингениңиздер мага жакты. Ачык түстө кийингенди жакшы көрөт экенсиңер. Сары, апапак болуп, сизге негизи ак кийинген жарашат экен, өзүңүз жакшы. Жакшы, эң сонун. Нигериядан келгенсиз. Кыргызча түшүнөсүзбү? Бир аз түшүнөсүз. Ырдап да коесуз. Сүйлөп да коесуз, ырдап да коесуз. 50% түшүнөсүзбү? 50% ырдайсыз. 50% Мирлан ырдайт. Жакшы, жакшы. Качан келдиңиз Кыргызстанга? 5 мүнөт. 5 жыл. 5 жыл болдубу келгениңизге? Нигериядан келдиңизби же башка мамлекеттен келдиңизби? Нигериядан келдиңизби же Россиядан келдиңизби? Түз эле Нигериядан келдиңизби? Нигерия. Анан? Австралия, Америка. Россия. Ошо мен окшоштуруп атам да, орустарга бир аз окшошуп кетипсиз. Анан Россиядан? Кыргызстан. Анан Кыргызстан. Негизи кыргызча жакшы сүйлөйт экенсиз, азаматсыз. Кыргызча 5. 5. Жакшы страна. Кудайга шүгүр. Жакшы. Азыр кыргызча мисалы кээде кыргыздар бирибизди жамандай беребиз го. Муну көрүнчө мисалы муну жамандагандан корком да, түшүнүп калат да. Бул жокто жамандашып кетти. Бул жокто. Неге жамандайсыз муну? Кээде ар түрдүү болот да, биз все равно бирибизди жамандай беребиз. Кээде жинге тийип коет. Бере турганда эле чыгып эле жамандап саласың. Бизде бар андай деп. Адилди жамандап саласың деп. Жакшы. Кыргызстан кандай экен, жактыбы? Жакшы, сонун. Келип эле ырдап баштадыңызбы же болбосо башка жактан негизи келгенде ырдайм деп келдиңиз беле же эмне деп келдиңиз эле? Футбол. Футбол ойнойм деппи? Футбол жакшы ойнойсуз. Кече күнү сиздин туугандарыңыз ойноду Нигерия. Футбол ойноду. Матч көрүп атасызбы? Матч, футболдук матч. Нигерия. Хорватия. Ким жайлады?
2-0. Нигерия киргизди. Жакшы. Сиз бер жакта отуруп, "О" деп аткансыз. Жакшы эле. Анан кийин мана чыгып койду. Настроение жоқ. Анан эмне болду? Настроение жок болду. Паскал Нигерияга болеть этип атат анан Россияга. Ооба. Еще Россия. Нигерия, Россия. Россия менен Нигерияга. Себеби Нигериядан Россия чыгып менен Россияга Нигерия. баргансыз. Эгер Кыргызстан болгондо Кыргызстанга дагы Ооба. жакшы эле күйөрман болуп бермексиз. Сиз кимге? Кайсыл командага күйөрман болуп атасыз? Ошо көбүндө эле мен тааныбайт экенмин, бирок Россияны биз Россияга жакынбыз да. Аха, Россия. Россия. Россиянын ойногондорун эле көрүп коет атам, анан көбүндө эле көп тааныбайм да. Россиянын ойногону жакса керек анда. Ошо тааныганым эле ошо болот атат. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз, сиздер эгерде ушул биздин студиябызда отурган позитивдүү инсандарга, ырчы инсандарыбызга болгон суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp кызматыбыз мына экрандарыңыздардын алдында иштеп турат. 550 32 32 87 сандарына жазып, WhatsApp номерибиз. Бул жерге болгону гана жазат экенсиздер. SMS каттарды алып биз менен түз байланышка чыгам десеңиздер, 67 01 91 сандарын терип биз менен түз байланышка чыгып, жана ушул мен маңдайымда отурган шайыр инсандарга өзүңүздөрдүн болгон суроолоруңуздарды берсеңиздер, узатсаңыздар толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ала берсе, негизи тойлордон кол бошойбу, мындай эс алууга чыгып чыгайын деген ойлор барбы? Жай мезгили келип калды, ысык көлдү көрдү беле Паскал, көрө элекпи деген суроолор бар да. Көргөнсүзбү Паскал? Ысык көлдү көрдүң беле? Ысык көл. Көргөнсүз, сүзгөнсүз. Сүздүңүзбү? Жактыбы? Жоқ. Жок, жаккан жокпу? Жок, сүзгөндү билбейт, ошон үчүн эме кылат да. Сүзгөндү билбейт. Жакшы көрөт. Просто сүзгөндү билбейт да. Экөөңөр негизи кыргызча сүйлөшөсүңөрбү же орусчабы же кандай? Орусча. Экөөңөр орусча сүйлөшөсүңөр. Жок, мен көбүнчө кыргызча сүйлөйм, мен орусча деле көп деле билбейм да. Анан чала орусча сүйлөйм. Анан бул чала орусча сүйлөп, экөөңөр чала түшүнөсүңөр бели. Жакшы. Бирок кыргызчаны үйрөтүп атыптырсыз буюрса, жакшы эле. Эми Кудай буйрса, мына 1,5 жылда бул кадимкидей эле сүйлөп билип калдык. Билип калды, жакшы эле. Азыр 12 ырды ырдап атабыз, 12 ыр кыргыздын. 12 ырды атасыңарбы? 12. 12 ыр жаштырганбыз. 12 ырды уже толугу менен билет. Көбүнчө эски ырларды ырдап атабыз го биз. Анан дагы шаңдурларды да атасыздар. 4-5 ыр буйрса жаштырабыз. Анан сөзүн үйрөнүп. Сиз мен түшүнгөн боюнча бул инсанды, Паскал мырзаны өзүңүз продюсировать этип аткан экенсиз, продюсер болуп аткан экенсиз. Мен андай деле оюм жок, просто Паскал экөөбүз ошо жолугушуп калдык да. Тагдырдын буйругу болуп жолугушуп калдык, анан мен ошо ырдагым келди да. Дуэт ырдагым келип анан экөөбүз буга айтсам макул. Бул сиз түшүнүктүү, сиз деген тойдо, ресторанда ырдап жүргөнсүз. Ошол убакта муну көрүп калдыңыз. Бул эмне кылып жүрүптүр? Ишеде бир иштери менен жүрүптүр. Мен иштеп жүрүптүр. Жакшы. Булар кайсы ырчылар дейт? Мен дагы бир тааныштыра кетейин. Биздин студиябызда отурган коноктор бул Мирлан Алыкулов, Кызыл өрүктүн жарым автору. Дей берейинби Мирлан мырза, ошондой го. Жана Нигериядан келген, алыска Африкадан келген, атайын ушу кыргыз элине талантын тартуулайм, жана кыргыз тилин үйрөнөм деп келген мырзабыз Паскал мырза. Турат урматтуугандар, андыктан суроолоруңуздар болсо узатып бериңиздер. Бир кыргызча ырдап берсинчи дейт. Сизди эмес, тигини сурап атат. Сиз ырдаганыңызды билип атат да. Кыргызча ырдайсыз? Азыр чок ырдайлы анда, бираздан кийин. Дуэт ырдайсыз. Саламатсыздарбы дейт. Бул жашоодо сиз үчүн ийгилик деген эмне дейт? Кандай ой пикириңиз бар жашоодон? 7 жолу түшүп, 8 жолу кайра бутка турууну кандай ойлойсуз дейт. Демек? Эми ийгилик деген баягы бул жашоодо мындай да, эң биринчи ден соолугу бул жашоодо жакшы болуш керек. Анан баягы өзүң бир максат коесуң да, мисалы бир нерсе алайын же болсо үй салайын, же жакшы кийим сатып алайын деген ойлоруң болот. Анан ошону алыш үчүн тыйын чогултасың. Ошону алгандан кийин аны ийгилик болот. Ошол ийгилик болот да, анан үй саласың, машина аласың дегендей, ошон баары жакшы. Рахмат. Паскал Байке дейт. Паскал Байке. Байке дегенден түшүнөсүз да? Ооба, Байке. Байке, мен Байкемин. Жакшы, Паскал Байке. Кыргызчаны кээ бирки кыргыздарга караганда дейт, жакшы сүйлөйт экен дейт. Кыргызстанга кантип келип калдыңыз эле дейт.
кыргызчаны кыргыздарға караганда жакшыраак сүйлөйт экен. Чынында эле кээ бир кыргыздарыбыз, Мирлан мырза, сүйлөй албайт, кыргызча сүйлөсөң орусча жооп берет. Жанагы түшүнөм, бирок сүйлөй албайм дегендер көп бизде. Ага караганда мына Мирлан Паскаль мырза сүйлөп атат. Кудайга шүгүр. Азаматсыз. Сизге комплимент келип атат. Жакшы, молодец деп атат. Азаматсыз деп атат. Кыргызстанга кантип келип калдыңыз дейт. Эмне болуп келип калдыңыз Кыргызстанга? Эмнеге Америкага барган жоксуз, мисалычы? Эмне үчүн Россияда калып калган жоксуз? Биздин Россияга барып жүргөн инсандарыбыз бар, жарандарыбыз, Америкага баргандар бар. Сиз эмне келип калдыңыз? Why Kyrgyzstan? Орысча? Орысча макул, Хорошо. Англисче деле сүйлөйм. У меня знакомый, который тетя Наташа. Тетя Наташа деген Да, таанышыңыз да. бар. Жакшы, Да. мен которуп турайын, Да, мы оба знакомы. Россия. Россиядан, Она Россиядан. мне рассказывала про Кыргызстан бар, аякта о бай адамдар жашайт. Ошол жака бар иштесең бутка турасың. Но я не знаю страна, которую называют Кыргызстан. Это первый раз. Билген эмессиз мурун Россияда жүргөн. Она сказала, давай, приезжай и посмотри наш Ели жакшы деди, народ хороший сказал, да? Вот. Тетя Наташа. Да, когда она так сказала, пока не верю. Это когда я приехал, 1 год, 2 года, это другое слово. Кыргызстан страна, вообще это страна, которая открыта, сердце все, свободная страна. Кыргызстанды сиз сүйүп калдыңыз кыскасы. Жакты Кыргызстан. Один на Кыргызстан пришел, потом чучук кушал. Все, остался. Чучуктан кийин калып калды. Чучукка чейин кетейин деп аткан. Казаката. Жакты. Чучук казыгарта. Чучук казаката зейник. Менде мындай суроо. Паскаль мырза, 5 жыл мурун, 5 years ago, Россиядан келгенде сиз канча килограмм элеңиз? Канча килограмм? Bir mil. 50. 8, 9. 89 bu. Да, 89. 89 килограмм. 89. Да? 89. Сейчас сколько? А Азыр. сейчас уже 84. Ошондо чучук менен казыгарта жардам бербегеним ошо. Чучук казаката и остальные. Это где? Досу, до той. Жакшы, урматтагандар, биз улантабыз маегибизди. Жакшы, Паскаль мырза. 95. 95. Азыр 95. Ооба. Жакшы, 95. Эң сонун салам дейт, ачкилерин чечип коюшпадыбы дейт. Же фингал бар бекен дейт. Фингал жок, Жоқ. Жоқ. Көрүнүп койбойбу мындай ачкини чечип. Көрүбүзбү? Көрүп эле жүрөт да. Көрүп эле жүрөбүз. Таанышат. Ачкичен көрүп эле жүрөбүз. Жок, мен мурун аккордеон ырдап жүрдүм да. Аккордеон ырдап жүрдүм, жалгыз ырдап жүрдүм. Эми азыр кичине стиль өзгөрүп, прическалар өзгөрүп, кийим, стиль өзгөрүп да. Муну менен дуэт ырдаган. Бул стилди сизге Паскаль сунуштаган го. Жок, негизи мен стилим өзүм мурун башкача болчу да. Мындай классический кийинип, галстук, бабочка. Анан Паскаль менен ырдаган эле ошо өзү стилим өзгөрүп баштады да. Экөөсүнүн дуэтибизге ушундай ылайыктуу болуп калды баягы. Рэп айтат анан экөөсүн. Рэпте англис тилинде айтабы бул, Английский рэп. Кыргызча ырга, Английский рэп. Англисче текстти ким жазат сөзүн? Баягы негизи мен ушу эме ыр тандаганда, эме кылганда эскилерди жаңылап, анан ортодон баягы тойлорго ылайыктуу болуп, рэпти айтырганда ошо англисче айтабыз деп буга рэп. Өзү негизи мурун эле рэп айтыш экен да. Илгери эле тиги Нигерияда жүргөндө эле рэп айтып жүрчү. Уйкаштырып, экөөнү аралаштырып, бир мыкты ыр жараткан экенсиздер. Жакшы. Кийинки суроолорду жетишели. Окуганга саламатсыздарбы? Сиздердин жашыңыздар канчада дейт. Sfarsito деген ырды ырдап бербейсиздерби дейт. Sfarsito дегенди мен ойлоп атам Despacito окшойт. Sfarsito. Despacito'ну ырдайсызбы, Паскаль мырза? Жоқ. Знаешь, Мен кыргызча ырдайм. сейчас я тебе на кыргызский. Я здесь кыргызский страна. Мне не надо Despacito, вот это мамито. Мне надо кыргызча.
Кызылорикито. Кызлорикито. Толорло. Баракелде, браво, браво, азаматсыз, браво, азаматсыз. Потому что здесь Ага. Сиз Кыргызстандын нигериялык патриотусуз. Кыргызстан, мне надо кыргызский песни поет. Азаматсыз, браво, браво. Мен ойлойм кыргыз эли дароо сизге азыр баа берди окшойт. Жакшы эле хайптан кармадыңыз ошо, жакшы эле. Жакшы, Паскаль мырза, биз улантмакчыбыз. Жана сиздерден телегөрүүчүлөрүбүз, сиздерден келген суроолорду узатканга жетели. Саламатсызбы, Мирлан мырза дейт. Мага гитара белек кыла аласызбы? Эстеликке гитара черткенге аябай кызыгам дейт. Мирлан мырза эми өзү негизи гитарасы жок эле отурат азыр. Ооба, белек кылама. Кыла аласыз. Да, эми арзаныраак гитара. Браво. Чалыңыз, жардыңыз. Эң сонун. Чалыңыз, буйруса, урматтуу телегөрүүчүбүз, гитара буйруса белек кылат, бирок арзаныраагынан. Кудайым буйруса. Бирок жок деген жоксуз да, туурабы? Жакшы, эң сонун. Эң сонун. Салам ырдап бересизби дейт. Кечиресиздер, аркаңардын үнү угулбай жатат дейт. Аркыңардын үнү угулбай. Кайсынысы? Беркиниси аркыңыз, аркыңыз окшойт. Аркыңардын үнү угулбай атат дейт. Катуураак сүйлөш керек, катуураак. Громче. Yes. Nice. Окей, хорошо. Улантабыз, Мирлан байке, стилиңиз сизди өзгөртүптүр дейт. Такыр башка адам болуп калыпсыз дейт. Мен такыр башка болгондо мурункудай эленмин, мындай ички дүйнөм ошондой да. Ошол эле таанаган кишилер менен сүйлөшүп эле жүрөбүз. Кадимкидей эле, мурункудай эле, эч кандай көчөдө кадимкидей эле жүрөт эле. Ошо баягы жумушка чыкканда же тойго барганда баягы жакшынака кийинип, стиль менен барыш керек да. Албетте, өзүнүн талаптары бар да. Ушундай келет да сага. Ал эми күнүмдүк жашоодо кадимкидей эле шлепка сүйрөп эле жүрөт. жакшы азаматсыз. Рахмат, ийгилик анда силерге дейт. Азыр биздин ырчылар башка улуттагы адамдар менен көп ырдап башташты дейт. Бирок ал башка улуттагы адамдар ырчы эмес экен дейт. Түшүнгөн жокмун мен. Кандай ырчы эмес экен? Бул ырчы болот атпайбы? Бул рэпер. Урматтуу туугандар. Кийинки суроо көп калп сүйлөйт окшойсуңар дейт. Көзүңөрдү көрсөтпөйт экенсиңер дейт. Көзүн кысып жиберип коюптур. Бизге кичинекей смайлик, тамашалап ушундай. Көп калп сүйлөбөйбүз, Жок, андай тарбия жок. Астафуралла. Жакшы. Сизчи калп сүйлөйсүзбү? Качай? Түшүндүрүп коюңуз. Калп. Это так. Ложь. Это там ложь. Лошадь? Лошадь, да? Лошадь. Не, я никого не обманываю. Не обманываешь. Я не люблю, это обман, я не люблю я. Это нехорошо. Это нехорошо. Это нехорошо, это плохо. Вы мусульманин? Нет, Мусульманин эмес. жок. Христианин. Христиан, да. Жакшы. Улантабыз, урматтуу туугандар. Саламатсыздарбы, Мирлан байке? Сиз 2009-2010 жылдары Жалал-Абад облусунун Сузак районуна епископ деп менин оюм боюнча жана Т9 кичине алмаштырып койсо керек. Концерт коюп барган элеңиз эсиңиздеби дейт? Концерт коюп. Епископ коюп барганын. Епископ деген да. Ошонтур эмес жазып койгон окшойт. Концерт негизи 2009-2010 жылдары дейт. Кыргызстандын бүт жерине койгон. Баргансыз убагында. Бардыгы эсиңизде. Ооба, көбүнө. Паскаль мырзага суроо келди. Кыргызстанда жүргөндөн кийин дейт, Кыргызстан жөнүндө кандай оюңуз бар? Эми оюн жаңы эле айтты, урматтуу телегөрүүчүлөрүбүз. Шында ою аябай жакшы экен. Кыргызстан менин жүрөгүм дейт. Мен сүйүп калдым Кыргызстанды деп атат, туурабы? Туура. Жакшы, азаматсыздар дейт. Жакшы, сонун СМС келип атат. Азаматсыздар деп мындай лайктарды жиберген экен. Бир 15 чакты лайк жибериптир. Жакшы. Салам, кечээ кандай дейт, мушташкан адамдардай болбой ачкенерди тагынып албайсың, бирок өнөрүңөр өркүндөй берсин деп жиберген экен. Кыскасы, албетте мындай СМСтер дагы болот. Мындай СМСтерге дагы даярсыздар, Ушундай СМСтер келип калат. Эмне үчүн?
Алып салабыз, урматтуу угандар. Эфирден кийин алып салабыз. Жакшы. Мирлан байке, ырдап бересизби суранам дейт. Кийинкиси микрофонду жакыныраак койсоңор уга албай жатабыз. Коноктордун үнүн дейт. Сиздердин Менки угунду айтам. сиз катуураак сүйлөңүз. Сиз да катуураак сүйлөңүз. Катуураак. Аха, катуураак. Сөздөрдүн үнүн может кичине чыгарыш керек. Менин атым Жолдош, гитара жөнүндө каяктан баарлашып, кайдан ала кетсем болот дейт. Буюрса эфирден кийин чалышабыз. Гитарага кызыгып калды, сиз эми айтып койгондон кийин. Биринчи алыш керек да, даярданып анан. Кызыл өрүк деген ырды ырдап берип коесуздарбы дейт. Мирлан үнүңөр угулбай жатат дейт. Жакшылап катуураак сүйлөйбүз жана урматтуу режиссерлор кичине аракеттенип коюңуздар. Биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө конокторубуздун үндөрү жакшы жетпей атыптыр. Андыктан микрофондорду оңдоп коебуз. Конокторубуз, телегөрүүчүлөрүбүз үчүн канча жашта экен Мирлан мырза дейт. Мирлан мырза канча жаштасыз? Мен 80-жылкым. 80-жылкы болосуз. Сиз? Возраст, да? Yes. 79. 79. 79. Экөөңөр качанкы Мирлан жана качанкы Паскаль турбайсыңарбы? Динозаврлар турбайсыңарбы? Жакшы. Ошондо азыр жашыңыздар Мен 38. 38-40 чамасына барып калган экен, 40 years old you. Не, 39. 39. Жакшы, 39 болсо. Ушундай жашта негизи ырдап, мындай тойдо жүргөн кандай сиздерге жакшы элеби, жагабы өзүңүздөргө? Жакшы, эми баягы 50-60 жашка чейин ырдаса болот. Ал убакта деле ырдаганга буюрса өзүңүздөрдүн пландарыңыздар бар. Аманчылык болсо баягы өзүбүздүн курактаган арзан. Жакшы. Балким ырдын стили бир аз өзгөрүп калышы мүмкүн. Ал эми ырдаган ырдай беребиз. Жакшы. Улантабыз, саламатсыздарбы? Сураныч, мага бас гитара белек мына кетти. Бербеш керек болчу жана биринчиси кетти эми болду. Бардыгы сурайт. Саламатсыздарбы? Сураныч, мага бас гитара белек кылыңызчы. Рахмат, жөнөкөй болсо дагы сураныч дейт. Арзан болсо дагы. Жанагы бул бөлөк гитара алып жатышат. Бул башка. Дагы суранып атышат да ошондо. Мен бас гитараны басым кеткен берки жыгач гитара бар. Onu alsa olur. Жакшы, улантабыз. Мирлан байке, үйлөндүңүз беле дейт. Үй бүлөлүк абалды айтсаңыз айтыңыз, айтпасаңыз өзүңүздүн өз эркиңиз. Кудайга шүгүр. Жакшы. Тамак жедиңер беле, үнүңөр угулбай жатат дейт. Орозобуз деп койбойсуңар. Мен болгон сүйлөгөнүм менен ушундай мындан артык кантейин дейсизби? Ырдап берсеңиздер дуэт дейт. Сөз угулбай жатат деп дагы келип атат. Урматтуу режиссерлор, аракет кылыңыздар сөзүн угузганга жана же болбосо катуураак сүйлөңүздөр. Саламатсыздарбы? Эң жакшы маек болуп жатат. Азаматсыңар, ишиңерге ийгилик. Мен бир жолу Бишкек парктын жанынан кетип жатсам дейт. Бир негир бир кагаз берди дейт. Жанку дейби? Деп кетип жатсам дейт. Артыман ээрчип калды. Негизи мен англисче билчү эмесмин дейт. Ал орусча билбейт экен. Бизге скрипка подарок эткилечи дейт. Ал дагы чет элдик конокко. Себеби кызым чертет эле дейт. Буйрса о подарок этем. Сезон башталсын. Сиз негизи берешен экенсиз, аябай мындай. Сага деле берем, буга деле берем. Мага деле бирдеме берип кеттиң сен мында. Ушунча болду деймби? Тамаша албетте. Улантабыз, жашыңыз 39 болсо үйлөнгөнсүңөрбү жана сиз кыргыз кызына үйлөнөсүзбү же өз улутуңуздагы кызгабы дейт. Суроо сизге келиптир, Паскаль мырза. Жашыңыз 39 жашка келсе үйлөнгөнсүзбү дейт. Жена есть. Есть. Кыргыз. Же кыргызбы? Кыргыз? Ой, баракелде. Мына сага. Мирлан байке, ачкиңерди чечип коесузбу деп. Эми урматтуу угандар, ачки келет, тийише бербейличи. Эми болбойт го, эми кайра ал жеринде айта бергенде. Ушундай стиль экен. Урматтуу угандар, YouTube'да ачкиси жок видеолор бар экен. Ошол жерден көрүп койсоңуздар болот. Азыр чечкен болбой атат да, эмнегедир билбейм. Балким жанагы телегөрүүчүбүз туура айткандыр, ичинде фингал бар балким. Балким болот. Жакшы, ырдатып койгулачы, күтүп атабыз дейт. Ассаламу алейкум Адил байке дейт. Алейкум ассалам. Урматтуу телегөрүүчүбүз, ырдатып койгула дегенин азыр буйруса аткарабыз сөз түрдө. Жетишип калайын, кыскасы жетишип калайын деп атам да, себеби ар бир көрүүчүнүн SMS катын окуп койгонго аракет кылгым келип атат. Эч кимди капалантпай, тарынтпай, Анара эженин классташы болом, кызыл өрүктү ырдап берчи дейт. Көп күлбөй ырдатпайсыңарбы дейт.
Гүлгөндүн эмнеси жаман? Гүлүп жакшы маанай тартуулап турсак эң сонунда урматтуу теле көрүүчүбүз, андыктан маанайды түшүрбөңүздөр. Буюрса азыр сөзсүз түрдө ырдайбыз. Катуу сүйлөгүлөчү Мирлан Байке дейт. Мирлан Байке досуңуз кандай жүрөт дейт. Жок, досуңуз күйүп жатса эмне кыласыз дейт. Паскалга ислам динин Куран үйрөтпөйсүзбү дейт. Мына башталды. келтирген үйрөттүм. Анда эмесе ырдайлы урматтуу туугандар, урматтуу менин конокторум Паскал мырза жана Мирлан Алыкулов түз эфирде эксклюзив. Биз көбүнчө баягы эски ырларды ырдатабыз, ушудан ырдап берели. Эжекелерге арнап Айжеке деген ырдап берели. Кеттик. Эми ырлар көп. Жок, бир өнөлөр да себеби убакыт азыраак болуп атат. Бир ырдырдаган жетишели, жакшылап ырдатып. Келе жатсам автобустун ичинде. Айжеке берчи деп сурадым. Ayıcık gübereden oduna, karozunda gurnuduna sunayan. Ayıcık gübereden oduna, karozunda gurnuduna sunayan. Ay ayıcık, oy ayıcık, ay ayıcık, oy ayıcık. Barakallah. Ayjeke sol basın gülünüz. Anda mese aman esen jürünüz. Jolokandan avtobusun içinde, yine çiftin salamete jurunuz. Jolokandan avtobusun içinde, yine çiftin salamete jurunuz. Ay ayıcık, oy ayıcık, ay ayıcık, oy ayıcık. I met this lady in the bus. I met this lady in the bus. I met this lady in the bus. I met this lady bus. I met this lady in the bus. I met this lady in the bus. I met this lady in the bus. I met this lady bus. I met this lady bus. I met this lady. I met this lady. Браво! МС Паскал Африкадан келген, Нигериядан келген жана Мирлан Алыкулов бүгүндө биздин конокторубуз болуп отурат, урматтуу туугандар. Паскал, дагы бирдеме, англисче дагы бирдеме бага жакты. Рэп. Yeah, something. Толор. Окей. Толор эмес, мындай эле рэп жагын. Дал ушу рэп жагын дагы бир жолу. Толор Рэп. Only rap. Only rap. Yeah. It's your boy, aka Pascal Nihas, come to Kyrgyzstan. Beautiful, lovely people, wonderful city, wonderful God, wonderful city. If you want, you come and see beautiful God. Браво! МС Паскал from Africa, from Nigeria. Браво. Чоң рахмат, урматтуу конокторум. Чечти, урматтуугандар, мына бир гана сиздер үчүн эксклюзив карап алыңыздар. Мирлан Алыкуловдун көздөрү мына дал ушундай. Бир гана сиздер үчүн, башка эч жерде көргөзбөйт бул нерсени. Бир гана биздин СТВ телеканалынын телекөрүүчүлөрүнө ачкисин, көз айнегин чечип туруп мына көрсөтүп берди көздөрүн. Ыраазычылык билдиребиз. Мирлан мырза, ачкиңизди чечкен үчүн жана ошондой эле биздин студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн МС Паскал, сеньор Паскал, мистер Паскал, сизге дагы рахмат. Thank you very much. İştek emez. Баракелде. Ийгилик каалайм сизге. Ийгилик каалайм. Буйруса алгалай бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Мыкты ырларды, мыкты хиттерди жаратып, буйруса жүрө бериңиздер. Кыргызстандан качан кетейин деген оюңуз бар? Эң акыркы суроо. Болду, калдым. Здесь буду. Болду, кетпейт. Кетпейт. Жакшы. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Кайрылуу жасап коюңуздар, ошо менен эфирибизди бүтүрөт экенбиз. Баарыңыздарга салам айтам, ишиңиздерге ийгилик, ден соолугуңуздар чың болсун, аман эсен болуңуздар. СТВ каналын көрүп туруңуздар. Арилге салам айтып туруңуздар. Чоң рахмат, and you. У меня просто слова нету, просто... Люблю я Кыргызстан. Кыргызча ошону кыргызча. Люблю Кыргызстан, кыргызча. Люблю я Кыргызстан. Это самая лучшая страна. Слов нету. Люди открыто уважают друг друга и любят друг друга. Никогда не обижают друг друга. One love Кыргызстан. Спасибо. One love Кыргызстан, one love Паскал. Чоң рахмат, Паскал мырза жана Мирлан Алыкулов мырзаларыбыз болду. Бүгүнкү күндө эфирибиздин коноктору, урматтуу телекөрүүчүлөрүбүз. Ал эми биздин эфирибиз буйруса мынакей аягына дагы келип калган экен. Андыктан эртеңки күнгө чейин сиздер менен коштошот экенбиз. Сиздер менен болгон мен Адил Казыбеков болдум. Жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу кеч.